Депутаттар экс-президентти кол тийбестигинен ажыратууну карап жатат. Бул туурасында депутат Исхак Масалиев билдирди. Долбоор 22 сентябрда Демирге көрсөтүлгөн, Жогорку Кеңештин төрагасына жиберилген, азыр комитетте даярдап атат. Жанагы өкмөттүн пикирине билишибиз керек. Анан комитет карайт. Жумага деп биз суранып атабыз, бирок жетишпейбир. Азыр процедуралык маселелер бар да, техникалык. Эгер даяр болсо чыгат. По-моему, булар чөзгөнгө аракет кылат кутай. Жогору жактан макулдук алганча. Эч кандай тең кылып атабыз жарандар менен. Такыр алып чыгып кол тийбестик. 12 дөөнөсүн жокко чыгаруу сош керек атабыз. Эскерте кетсек, депутат Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушев экс-президентти кол тийбестигинен толук ажыратуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Мында экс-президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда ал эч кандай иммунитетке ээ болбосу каралган. Коопсуз шаар долбоору кайрадан үзгүлтүүгө учуроо алдында турат. Себеби Коопсуз шаар боюнча өткөн сынакка катышкан маалыматтык системдердин коопсуздугу компаниясынын өкүлдөрү жеңишке жеткен Vega компаниясынын аталган долбоорду ишке ашырууга тажрыйбасы жок экенин айтып чыгышты. Арыз даттанууларды караган көз карандысыз комиссия Vega'нын үстүнөн түшкөн сындарды негиздүү деп тапты. 2012 жылдан бери ишке ашпай келе жаткан Коопсуз шаардын жеңүүчүсү кайрадан жокко чыгарылышы мүмкүн. Белгилей кетсек, аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн 24 августта өтүлгөн сынак үзгүлтүүгө учурап, 4 сентябрда кайрадан уюштурулган. Сынакты орусиялык Vega компаниясы утуп чыккан. Бүгүн 5 сентябрда Бишкек шаардык мэриясы менен шаардык башкы архитектуралык коруу ишканасы биргелешип, Бишкектин борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоо маселесин атайын жыйында карашып, акыркы чечимди кабыл алышкан жок. Экспертной комиссии, которые, думаем, будет включены профессионалы, специалисты и соответствующие службы города. Негизинен бул долбоор 2013 жылдан бери эле иштелип келе жаткан. Бирок ошол учурдагы сунушталган долбоор кошумчалоону талап кылаарын белгилешип, кайра карап чыгууга кетиришкен. 11 июня 2017 года в зале заседаний мэрии города Бишкек прошло совещание по вопросам доработки ПДП с участием мэра, председателя Бишкекского городского кеңеша, общественных организаций, служб мэрии. На данном совещании были рассмотрены предложения и замечания горожан по ПДП. По итогам обсуждения и голосования предложено Институту градостроительства доработать ПДП с учетом всех озвученных предложений и замечаний в срок до сентября 2018 года. Шаар мэри Азиз Сурахматов шаардын тургундарынын жашоо шарттарын ыңгайлаштыруу маселелерин толугу менен эске алынып, бул долбоор каралып чыгып, өзгөрүүлөрүн кошумчалап, андан соң шаардык кеңештин талкуусуна жиберилерин белгилеп өттү. Документы, они будут разные, ПДП и ПЗЗ, да? Вносим в октябре месяце. И сразу после внесения официального проводятся общественные слушания. По общественным слушаниям Институт градостроительства находится на Московской Турузбекова. Я думаю, что мы, наверное, определим время для общественных объединений, для строительных компаний, для бизнеса и для экспертов. Там надо провести окончательные общественные слушания и потом уже на уровне мэрии и районов еще раз провести и все это сделать. Сегодня мы собрали прессу, мы пригласили общественных деятелей для того, чтобы это все провести открыто и прозрачно. Ал эми бул долбоорго каршы оюн шаар тургундары айтып өтүштү. Алардын айтымында шаардын борбордук бөлүгүн пландоо маселесинин артынан көптөгөн мыйзамсыз иштер болуп кетүүсү мүмкүн. Ошондуктан калктын пикирин да эске алууларын талап кылышып, коомдук талкууга салуусун айтышты. Вот общественная экспертиза — это как раз будет тот документ, где могут принять участие все жители. Мы граждане Киргизской республики. Не надо нас унижать. Все должны граждане знать. Вы знаете, потом придут люди и будут вот здесь штурмовать. Вы этого хотите? Вот здесь, чтобы стояли с лозунгами. Люди, когда вы будете перед фактом ставить, это не должно быть так. Должно быть цивилизованно. Детальдык план эч качан мыйзамсыз салынган курулуштарды мыйзамдаштыруу деген задачанда жок. Детальдык план өзүнүн тапшырмасы бар, ошол тапшырманы аткарып, өзүнүн норма боюнча жасап өткөрүп беришибиз керек. Ошентип 4 жылдан ашык талкууга түшкөн Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүнүн деталдык пландаштыруу жөнүндөгү долбоордун акыркы чечими жакынкы 2 ай аралыгында кабыл алынары белгилүү болду.
Парламентте Кыргызстан фракциясы өкмөткө мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигинин жетекчисинин ишмердүүлүгүн кароону сунуштады. Чечим бүгүн фракциялардын жыйынында кабыл алынды. Депутаттар агенттиктеги иштер эффект бербей жатканын айтып, жетекчиликке сын айтты. Биз өкмөткө мамлекеттик курулуштун башчысын жумуштан айдоону сунуштадык. Акыйкат иштеген, жыйынтык көрсөткөн кадрларды табышыбыз керек, деди фракция лидери Алмазбек Батырбеков. Кытай жарандарын өлкөгө визасыз киргизүү идеясы коомчулуктун каарына калды. Андагы түрдүү пикирлерден улам кыргыз эли Кытай жарандарын анча жактыра бербегендигин баамдоого болот. Депутат Махабат Мавлянованын парламент жыйынында Кытай туристтерин өлкөгө визасыз киргизүү сунушу коомчулуктун каршы пикирин жаратты. Мына дүйнө жүзүндө бүт туризмдин ВВПсынын 30%-ын түзгөн бул Кытай туристтери. Жана ошол ВВПнын дагы туристтердин санындагы 30%-ын Кытай туристтери түзөт. Бул пикир боюнча социалдык тармакта катуу талкуу жаралып, айрымдары ачык кайрылуу жасай баштады. Жогорку кеңешинин депутат айымы ошол кытайларга визасыз кирүүгө, туристтерге визаны жоюп салууну сунуштап жатат. Мен буга түздөн түз каршымын. Бул деген менин жарандык укугум. Мавлянованын мындай сунушун экономика менен байланыштырса болот. Дүйнөлүк практикага таянып эки тараптуу келишимди кабыл алуу керек. Башкача айтканда, Кытайдагы Кыргызстанга ушундай эле мүмкүнчүлүк түзүүсү зарыл. Бирок Кытай мындай кадамга барбайт болуш керек деген пикирин айтты Адил Турдугулов. Анын айтуусу боюнча бул сунушта Кыргызстан утулуп калуусу ыктымал. Ал эми биз өзүбүз ошондой демилге көтөрүп жатканы мен оюмча бул ишке ашпайт. Анткени Кытай тарапы үчүн Кыргыз мамлекети бул жактан келген жарандар коптондурбай койбойт да. Кыргызстанга Кытайдан канча турист келгендиги тууралуу расмий маалымат жок. Бирок Кытай эли Кыргызстанга турист катары келүүгө анча деле кызыктар эмес экендиги белгилүү. Антседа бул сунушту дароо эле четке какпай, аталган өлкө менен келишим түзгөн мамлекеттердин тажрыйбасына таянып, карап көрүүгө арзый турган маселе деген оюн айтты Рита Карасартова. Бүгүнкү күндө мен ойлойм бул деген талдоого баягы терс көрүнүштөрүн, анан кандай бизге керектүү жагын талдай турганга татыктуу эле маселе да. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Кытай эли Кыргызстанга турист катары эмес, жумушчу катары келгени жалпыга маалым. Эгерде бул идея ишке ашып калган болсо, Кытай эли мындан ары Кыргызстанга саякаттоо үчүн келеби же саясаттоо үчүн келеби, бул белгисиз. Таалайкул Исакунова мамлекеттин эсебинен АКШга командировкага премьер-министрдин уруксаты жок чыкканы жана ал иш сапар мамлекеттин эсебинен болгонун документалдуу түрдө ырастай алам деген сөзүн Аида Касмалиева Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында бул маселе боюнча парламенттин комитетинен тиешелүү документтер келип жатканын жана ал документтерге ылайык министр Таалайкул Исакунованын Аргентина жана АКШга чыккан иш сапарлары министрдин уруксатысыз болгон. Аткаруу бийлигиндегилерди президент, премьер-министр дагы тыя албаса, анда буларды ким тыят? Деги эле эркелеген министр жетекчилерди ким тандайт? Кененирээк биз кийинки материалда токтолобуз. Алгач премьер-министр атка минерлердин жүрүм-туруму этикасы боюнча коомдо терс пикирлер жаралганын айтты. Эгер ишибизди сындаса, эми баарыбызда кемчилик болот. Бирок баскан турганыбызды кайда болбосок, командировкада болобуз, иш сапарда, чет жакта же ичте, салтанаттуу бир иш-чараларда болобузбу, тойлордо болобузбу, биз үлгү болушубуз керек да, туурабы? Бирок бул маселе дагы эле орун алып жаткандыгы үчүн президент этика жөнүндө көңүл бурууга аргасыз болду. Акыркы мезгилде коомчулукта аткаруу бийлигиндеги иштеп аткан кээ бир адамдар боюнча, алардын жүрүм-туруму боюнча, кылган иштери боюнча абдан көп сыноолор айтылып атат, талкуулар жүрүп атат. Мына ушундай нерселер болбош керек. Маселе премьер же президент тыйганда эмес, ал тыя албаары да белгилүү болду. Анткени министрлерди, төрагаларды жана алардын орун басарларды көпчүлүк коалицияга кирген фракциялар сунуштайт. Мамутованы, Нура Мамутованы биз бир бол фракциясына сунуштаганбыз, зам министрликке. Эгерде бүгүнкү ошол зам министрибиз өзүнүн иштеген ордуна эгер татыктуу эмес же башка деген маселени буну премьер-министр чечет. Эмне үчүн Албулгазиевдин сөзү аталган министрлерге өтпөй жатат? Эмне үчүн президент өзү аткаминерлердин этикасына сын айтышы керек? Ушундай майда маселелер коомдун көңүлүн өкмөттүн ишмердүүлүгүнөн жана кышкыга даярдыгы боюнча суроолордон алаксытып жаткансыйт.
Бүгүн мамлекеттик резиденцияда эл аралык Ысыкөл форумунун Чыңгыз Айтматов жана Доор чакырыктары деп аталган жыйналыштын расмий ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков чыгып сөз сүйлөдү. Өлкө башчы жалпы катышуучуларга ыраазычылык билдирүү менен жыйындын өзгөчөлүгүнө токтолуп өттү. Урматтуу форумдун катышчылары, ардактуу коноктор, айымдар жана мырзалар, бардыңыздарды Чыңгыз Айтматовдун мекенинде, меймандос Кыргыз жеринде сиздерди тосуп жатканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Заманыбыздын улуу инсаны, залкар жазуучу жана ойчул Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесине жана ал өзү түзгөн, негиздеген Ысыкөл эл аралык форумуна кош келиңиздер.